Саламатсыздарбы? Бул жолу Суперинфонун апта каарманы Максат Садырбеков жана анын жубайы Айсулуу Молдалиева. Ал эми мен бүгүнкү маектешим Максат мырза. Максат мырза бүгүн өзүнүн үй бүлөсүндөгү жаңылыктар менен бөлүшөт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Абдан сонун жаңылыктарыңыз бар экен. Куттуктайбыз, абдан кубанычтабыз. Сиздин сезимдериңизди сырттан эле байкадым да. Кирип келгенде эле көздөрүңүз жанып башкача жүрөсүз го. Акыркы ушу күндөрү негизи азыр мындай айтып кетсем, жаңы жылга чейин ушу кичине боюнда бар экен, билбей эле Кореяда чогуу жүрүп турбуз Айсулуу экөөбүз. Анан шаарга келип бияка жүрүп анан кийин боюмда бар экен деген билип алып эле аябай башкача болуп ишенбей эле анан анда деле акырына чейин ишенбейт экенсиң да. Анан убакыт өткөн сайын ич чоңоюп баштагандан аябай мындай бактылуу боло баштайт экенсиң өзүңөн өзүң. Анткени чындыгында бул сенин мындай сен дагы бир тамчың да бул жашоодочу. Анан аябай бактылуу күндөр болуп атат негизи акырында. Жакынкы арада дагы билдим мен. Айсулуунун туулган күнүндө? Айсулуунун туулган күнүндө мен ага чейин дагы Айсулуу өзү билген. Ким экенин, кандай эмне болуп атканын баарын билип, анан мен өзүм айткам, мага айтпай эле кой. Мен негизи ушундай эгер болсо акырына чейин билбесем сом болмок да. Уулбу же кыз экенби? Акырында мындай сюрприз болгондо аябай менин оюмча башкача болмок. Анан тилекаршы эме турбайбы? Эртерээк по-любому билет экен да адамчы. Билиш керек экен, даярданыш керек экен дегендей. Анан ошол туулган күнүндө башкача сюрприз кылды. Ушу күнгө чейин, туулган күнгө чейин мен ичимен эркекти ойлоп жүргөм да. Мында болот го мындай интуиция да. Интуиция менен эркек бир жолу жездем менен да машинада кетип барат, досу. Чо, Макс, билдиңерби ким экен дегенде мен жок, мен билбейм десем, сеники кыз окшойт. Чо-то сезип атам, кыз окшойт дегенде жездем жок, кыз эмес деп мындай эметип койгон да. Анан баары серьезно болуп кеткен да. Ошол учурдачы. Анан мен ойлогом да, жездеш айтып алды окшойт депчи. Көрсө ал билчү экен. Эми мени кайра тескеринче башымды айландырып, жок кыз экен деп ошентип айтып коюп тур. Анан мен дагы аны угуп алып дагы эркек окшойт деп жүргөм. Анан ошо туулган күндө кыз болгондо бир 2 саатка шокко түштүм чындыгында. Мындай өзүмө келе албай эле бир жака жалгыз кетип калып эле отуруп, ойлонуп, кызым болобу деп. Анан ушуга чейин эркек деп мындай башкача бир эме даярдык, бир башкача сезимдер болуп атса, кыз болгондон кийин мындай эрип кеттим да, мындайча айткандачы. Кандайдыр бир мээрим, назиктик сезилсе керек, э? Ооба, негизи кыз деген бул назик, анан кандай болот экен, мамасынан эмне алат экен, папасынан эмне алат экен, аябай мындай кызык да, кызыктуу нерсе. Мен оюмча мындай бир кореяночка окшогон бир кичинекей кыз болобу деп аябай мындай элестетип алып эле бактылуу боло берет экенсиң да, барып кучактап, кармап, сүйлөшүп дегендей. Негизи мындай жашоодогу эң мындай сонун сезимдерди алып келет экен. Мындайча айтсам, ошол сюрприз чындыгында сюрприз болду да. Кээ бирки сюрприздерим да башкача болуп, мен аябай эле шок болуп калдым. Жакшы болду. Жакшы. Мөөнөт канча болуп калды? Буюрса 7,5 ай, 8 ай болуп, 1 айда калды. Бала күтүп аткан болочоктогу аталар жубайынан кыялынан өзгөргөнүн же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкайт экен да. Сиз Айсулуу айымдан ошол нерселерди байкадыңызбы? Башынан баштап эле, боюнда болгондон баштап эле баары эле айтып баштады. Эми көбүнчөсү, баары деп эле болбойт, көбүнчөсү айтып баштады. Эми токсикоз болот. Анан мындай бир нерсени каалап калат, башкача нерсеничи, мындай Кыргызстанда жок нерсени каалап калат. Түнкү саат 3-тө мындай болот, тигине көп андай негизи ушундай историяларды айтып берип эле. Анан ушундай болчу негизи. Анан бул адамдан экен, бул дагы адамдан экен. Көрсө Айсулуу өзү эч кандай бир да жолу тигиндей кылалы, мындай кылалы деп өзүнүн кыялын көргөзүп деген андай болгон жок. Биздин мамилебиз кандай бойдон, ошол бойдон эле баары жакшы болгон. Үйдөн бир алма жегиси келип калган учурлар болду. Үйгө алма алып келип аттым, мындай
ушундай эле да. Жеңилирээк эле нерселер. Жеңилирээк эле. Алма Кудайга шүгүр Кыргызстаныбызда аз эмес. Анан мен дагы ал менен чогуу алма жеп, үйдө болуп дегендей эч кандай чектен ашып же кыялым ондайынан жаман терс жагынан ачылган жок. Баардыгы мындай жакшы гармонияда эле, жакшы маанайда эле өтүп атты. Ошону менен катар саякаттаганга, иштегенге да жетишип атат окшойт, Ооба, ошо негизи башында билген эмеспиз. Ушу бал айына кеткенден, Хайнайынга барып келгенден кийин кайсы айда бардыңыздар? Июль бардык. Июнь свадьбабыз болду. Тоюбуз болгондон кийин июль медовый месяцке кеттик. Келгенден кийин Кореяга сунуш түштү. Жидеши Идрисова менен чогуу барып концерт коюп, анан ошол жерге дагы мен жубайымды ала кеткенмин. Жаңы үйлөнүп, анан Сеулду көрүп келдик, аякта жүрдүк, жакшы эле бар. Анан кийин кайра келдик. Келип туруп, анан Дубайга кетип калдык. Демек, ушу үйлөнгөндөн кийин 3 шаарга барып, ал жерден аябай мындай динамикалык күндөрүбүз өттү. Ошондо Дубайда боюнда бар экен да. Экинчи ай ушунда окуп калыптыр. Сиз билбейт белеңиз? Жок, биз Айсул да билбейт, мен да билбейм. Эми биз саякаттап эле жүрөбүз, эч кандай эме жок болчу да. Анан кийин Дубайда аябай мында эме экстремальный эмелер бар болчу, аттракциондор. Бизге жанагы жазып берген турларда дагы экстрем көп болчу да. Анан Айсулуу өзү көңүлдөнбөй эле, кичине мындай жайыраак кыймылдап эле, мындай башкача боло баштады да. Анан мен дагы эмне болуп атасың, жакшы элебиз. Билбейм, жака баргым келбей атат, тигини кылгым келбей атат. Эле мындай жөн эле мындай көп деле рисковать эткиси келбей калгандай сезди да, мындай бирдемке болуп атканычы. Анан хорошо деп мен өзүм эле тияк бияктарга барып эле чогуу жерге келгенден кийин билгенде аябай башкача сезимдер болгон. Чын элеби деп. Ошо азыркыга чейин чын элеби деп жүрөм чындыгында. Бүгүн дагы эртең менен мындай кызыбыз болобу, кызымды сагынып кеттим деп калп эметип коем, кызымды сагынып кеттим, качан чыгат кызым деп сүйлөшүп коебуз да мындай. Анан сон жакшы. Сиздердин үй бүлө ар кандай ишенимдерге маани береби? Мисалы, төрөлө элек балага кийим албаш керек, же болбосо ат койбош керек деген сыяктуу ырым-жырымдар барбы? Биздин үй бүлө негизинен моундай ишенип, анан ошону так аткарып андай жок бизде болгон. Мисалы үчүн, мен деле ушу жакында эле билдим. Эмени билсең дагы кийимдерди албай кое тур деген. Мен бир четинен түшүндүм. Эми ар кандай болуп кетет. Эрте шашылбаш керек дегендей эле. Бир четинен туура эле да бул нерсечи. Мен мындай терс эметпейм, анан кийин ооба деп анча деле колдобойм, бирок мындай ойлонуп көрсөм, чындыгында эле ошондой эле экен негизи. Ар бир иште деле, ар бир жумушту биринчи аткарып туруп, анан кийин элдерди чакырып, мына жазадым десең болот да. Анан эчтеке жаза элек, бүтө элек, жатып эле, баарын чакырып эле, мына монда болгонтат десең, анда дагы туура эмес болуп калат экен да негизи. Ошол жагынан карадым. Анан ойлодум, чындыгында аман эсен көз жарып алсын. Көз жарып алгандан кийин баарын алып коюш 5 секундда, в принципе. Ага деле анча деле бир жумалык жумуштар керек жок. Бат эле мындай болгону бир даярдап коюш керек. Бир учурдачы болду ошол эле. Ошо. Сиз өзүңүз баягы кыздардын чөйрөсүндө чоңойбодуңузбу? Анан кыздын кандай болоорун, анын кыял жоругу, кийим кечеси деги эле кыздын айланасындагы нерсени баарын эле билип калсаңыз керек, э? Ооба, негизи мен ушу эки эжем менен, анан апам менен биргеликте чоңойгонбуз. Анан үйдө албетте ар кандай сериалдарды көрчүбүз. Мен дагы эми айла жок, баары үй бүлөгүн көрүп атса, сен көрбөй кетип калбайсың. Сен да барып Татьяна Индейн деген сериалдарды тоже билесиң да, эмне болуп атканын, аябай переживать этип, Фабрика звезд полностью там кандай эмне ким экенин билесиң. Бирөөсү кетип калса, сен да ыйлап ийесиң да, мындай эмоцияң жашыра албай. Бирок ушу телевизордон, анын китептерден негизи өзүмдү эркектик сапаттарды тарбиялаганга аракеттенчүмүн. Мисалы үчүн Джейсон Стэтхэмдин киносун көрүп, ошол правилалар бар экен эркекте. Футбол көрөт элеңиз, ойнойсуз? Футбол көрүп, жалгыз үчөө бир кетип калчу. Мен жалгыз, мага эч ким эчтеке дешим эмес. Мен эң кичүү, эң эркегимин,
кандай бир сериал, кандай бир эме болуп атса дагы мен футбол болсо эгер футбол көрүп жалгыз отуруп аябай кызыгып отурчумун да, ошентип эле мындай өзүмдү өзүм анан албетте көчөдө дагы бир аз өсүп калганбыз, көчөнүн жашоосунда бир аз көрүп калганбыз дегендей. Анан ошол жерден мен өзүмдү мындай эркек сапаттарымды мындай тарбиялап эметип аттым да. Анан үй бүлөдө болсо кыздар менен жакшы албетте, бирок эми кыздар дагы ар кандай да кыздар бир башкача да. Кыздар бир башкача болот. Эркектер деле башкача, негизи мындай ошону менен кызыктуу да. Анан үйдө жөндөн жөн эле урушуп кеткен учурлар болот кыздарда. Бирок үч жактан мындай сүйүү берген жактан кыздарга жетпейт го дейм көп. Мындай негизи эркектери мындай назиктик жак, мындай ар дайым кубанган жактан аябай искренне кубанып, ошо эжелердин дагы мындай эмоционалдуу, анан улуу эжем аябай мындай мен үйдөн да тамашалап, мындай эркин эле тарбияланып жүргөм да. Эжем аябай күлчү да, сонун күлчү, мен тамашаларыма күлчү, мени ар дайым колдоп аябай мындай ачык адам болчу да. Болчу деп салдым. Ачык адам. Анан ошол учурда дейм да. Ошол кыздардын арасында эле чоңойдум негизи, ар кандай. Негизи бул жерден дагы ар бир адамдын өзүнүн кыялынан, характеринен көп нерсе көз каранды. Эрке болчумун деп атпайсызбы? Анан бойдокчулук менен үй бүлөлүк жашоодо ошол кулк мүнөз өзгөрөт бекен? Мисалы, эркелигиңиз калдыбы деп сурагым келет да, ачык эле айтайынчы. Албетте. Эрке дегенде көп адамдар мындай башкача ойлошот экен чындыгында. Эрке болсоң эле эрке бул эми эрке деп. Негизи менин оюмча бул эркелик деген бул боорукердик, бул жүрөгү мындай жумшак адам. Менин оюмча да. Кыздар деле эрке болгон, анан эрке эмес кыздар дагы бар. Эрке эмес кыздарды байкасаң, аябай мындай кичине жестокийрээк болот. Мындай түз мындай башкача да. Эрке кыздарды карасаң кичине где надо они могут мындай өздөрүн жөн эркелеп күлүп, мындай өздөрүн башкачараак алып жүрөт да. Ошондуктан менин оюмча эрке деген бул ар бир адамга эле керектүү эле нерсе. Бул дагы мындай. Анан бойдокчулукта кандай, негизи бойдокчулукта деле кечке эрке болгон жокмун да. Үй бүлөдө жалгыз эркек болгондон кийин ушу бойго жетип, иштеп баштагандан кийин эле өзүмдү мындай жоопкерчиликке алып келип, кичинекей болсо да ушинтип жүрдүк. Анан азыр үйлөнгөндөн кийин деле эркелеген адамым азыркы учурда балким Айсулуу. Экөөбүз бири-бирибизге кээде эркелеп коебуз. Жөн эле да, мындай майда чүйдө эркелөө да. Анан ал дагы мага эркелеп коет, мен да эркелеп коем. Болду, эч кандай ал жерден эме жок да, зыяны жок. Жакшы, наоборот, жакшы да, тескеринче мындай, эркелеп койсоң да жакшы. Гармонияны пайдаланып эметип коет да. Журулушту. Баарын жумшак кылып, Айсулуу да кичинекей кыздар окшоп мага келип, анан кийин башка жерге барып эле өзүнчө эле серьезный. Мен деле ошондоймун да. Айсулуу жаны кээде кичинекей бала болуп таштайм, анан чыгып башка жерден башкача адам болуп калабыз дегенде. Максат мырза, эми дагы бир суроо бергим келип атат. Азыр болочоктогу ата-энелер бала тарбиялоо курстарына барышат экен, ар кандай тренингтерден сабак алышат экен да. Сиздерде даярдыктар кандай болуп атат? Ошол нерселерге, ошол трендтин аркасынан сиздер да кубалайсыздарбы? Мен ата катары өз ишимди толук аткаранга аракеттенем да. Биринчи кызым болуп атат, анан ал эми бул тренд, мурсуга эгер Айсулуу баргысы келсе, ал барат да. Мисалы үчүн бизде мындай эркиндик, мен баргым келип атат десем, барып кел. Эгер каалап атса адам, эч кандай мындай запрет коюп барба, үйдө отур, мындай кыл, тигиндей кыл деген жок бизде. Анан эгер адамга керек болсо, ал барат да. Ошондой эле да. Эгер бир информация керек болсо, ал информацияны табат дегендей элечи. Ошондой эле да. Мен үчүн мага азыр мен ал жөнүндө вообще ойлонгон жокмун. Мурса кандай ата болуш керек, кандай эмне кылыш керек дегенде эле чындыгында эчтеке окуй элекмин, эч нерсени көрө элекмин да, эмелерди. Мен болгону билем,
мындай өзүмдүн мындай эркектин милдеттерин үй бүлөнүн ичинде кандай эмне кылыш керек, кандай эмне кылыш эмнени даярдаш керек, кандай көңүл буруш керек, аялыңа көңүл бурушуң керек, эми буюрса кызыңа дагы. Анан ошол нерселер мындай мен толкундатып ийип атат да, анан мен эч кандай андай даярдыктын үстүндө жүрбөй элем. Баары бир ар бир болочок атадай эле кечинде жатканда кыялданып атсаңыз керек. Кызым мындай болот, мынтип келип үстүмдү жаап деп. Ооба, келип үстүмдү жаап, мен үстүмө чыгып ойготуп деп, аябай бүгүн да сен ушинтип ойготуп калат да, анан тигинтет деп ай. Бир элестетип алып эле бир башкача болосуң, бирок ишенбейсиң акырына чейин. Ушу мен досторумда дагы 2-3 баладан бар, кыздары бар, анан колунда кармасаң деле ишенбейсиң дешет да. Мындайчы, бул нерсе мындай акырындык менен мындай осознание келет го деп ойлойм да. Мындай шак эле туруп эле өзүм резко ата болуп калып эле андай эмес да, мындай акырындык менен жакшы ата болуп. Жолуна түшөт деп элесиң. Жакшы экен, абдан кубанычтабыз сиз үчүн. Жакшылыгыңыз кут болсун. Мен ойлосом, сиздер мисалы чыгармачылыкка жаңы келгениңизден баштап эле иштешип келатабыз да. Мамиле түзгөнүңүздөрдү, тоюңуздарга бардык, мына эми наристе күтүп атасыздар. Ар бир кубанычыңызга эле ортоктош болуп жүрө берели, күбө болуп жүрө берели. Мындан кийин эми буюрса тоюңуздарга баралы, жинтек тойго. Албетте, жинтек тойго да келесиз. Жакшы, сизге аябай кызыктуу, маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон. Үй бүлө биринчи орунда. Ошондуктан ата эне, үй бүлө чындыгында мындай мен дагы барган сайын аны дагы мындай өзүмө тереңирээк да карап көрсөк, албетте бул ушундай ошол нерселер эле мындай барктап билип жакын адамдарга жылуу сөздөрдү айткандан мындай тартынбай дегендей айтып, досторуңа деле жылуу сөздөрдү айтып, жумушта иштешип аткан коллегаларга жылуу сөз айтып, мен оюмча анан жакшы маанайда, жакшы ишиңдеги мындай жакшы расположениеде эле жүрсөң, баары жакшы болот деп ойлойм. Ошондуктан баарыңарга ушундай бир жакшы гармония каалайм. Биз дагы ар бир көрүүчүгө үй бүлөсүндө жакшылыктар болсун деген аруу тилек менен бул маекти жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.